кыйналган мезгилибиз болчу. Анан балдарым кечинде ач эле жаткан түнү тахажутка туруп аябай ыйлап Аллахка бүттүм эле зордук кылып айттым да, мен балдарым эмне жейт, эмнеге бизди мындай абалга келтирип атасың, Аллахым өзүң күбөсүң, карап турасың, балдарым эмне жейт, эми мен каяка барып иштейм, эмне таап келем, жолуну көрсөт мага, менин ырыскым кайсыл жерде турат да айт деп тым эле чыңгырып чыркырап катуу айтып эле ыйладым. Анан Багымнатка чейин зикир тартып отурдум да, Багымнатта дагы айтып ыйлап бүтүп, дуа кылып ыйлап бүтүп, жай намаз жыйнап атсам эшик такылдайт да, уже таң кичине атып калган мезгил. Эшикти ачсам, эми башкаларга жомок сыяктуу болушу мүмкүн, мага чында апапак кийинген жаш бала турат. Башында селдеси бар, алда аппак, бутунун учуна чейин ак кийинген. Ассаламу алейкум, келиңиз десем, бул үйдө эркек киши барбы дейт. Жок десем, анда эже биз 40 күндүк даваттан кайтканбыз. Продукталарыбызды сиздерге таштап кетсек болобу дейт да. Сүйүнүп кетип эле болот деп эшикти ачтым. Экөө тең окшош кийинген балдар да, аппак кийинген балдар. Продукталарды алып келип атат. Макарондун эле 10 түрү, бир мешок ун, эрте менен каяктан жабылган ысыкынан 2 сары пакетке 5-5тен салынган. 15 литр май, бүт продукта кирип атат, кичинекей тересканын жарымы продукта болду да. Анан балдарга рахматты айттым да, кайра эле жай намазга чуркадым. Шүкүр намазын окуп, Аллах таалама ушундай разычылыгын билдирип,